Балык шаар иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан кылмыш иши козголгон. Кылмыштын бетин ачуу боюнча ыкчам тергөө иштери жүрдү. Ошонун негизинде 17 октябрь күнү ошого шектүү деп адам кармалды. Ал 18 жаштагы Балык шаарынын тургуну тергөө тарабынан кармалып, сот тарабынан 2 айга камакка алынды. Азыркы мезгилде Каракол шаарында убактылуу тергөө абагында камалып жатат. Бизде болсо ыкчам тергөө иштери жүрүп жатат. Тергөө аяктагандан кийин кылмыш ишин сотко өткөрүп беребиз. Анан сот тарабынан мыйзам чегинде чара көрүлөт. Балык шаарынын жашоочуларына эч кандай негиз жок. Кылмыштын бети толугу менен ачылган.